Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын жашоочулары. Азыркы учурда Стамбул шаарынан видео жөнөтүп жатабыз. Ошондой эле бул жерде азыр коронавируска байланыштуу кыргыздар өтүп Стамбул шаарында көчөдө калып атабыз. Ачыгын айтканда мен мына азыр көчөдө калып бара турганга жерим жок, кала турганга да жерим жок. Курсагым ачканымда айтпала, эмне кыларымды билбейм. Биздин мамлекеттин иштебегендиги себебинен ушунун бардыгы болуп жатат, конечно. Эч кандай эч ким жардам эметип бере албайт. Чөнтөгүмдө дагы бир тыйын акчам да жок. Убагында Кудайга шүгүр, жаңы отельге жумушка орноштум эле. Ошол отель азыркы учурда жаап койгонуна байланыштуу жумушсузда калып, азыркы учурда көчөдө монтип салпактап жүрөм. Эмне кыларымды билбей калдым мен. Кандай кылам, кимге барам, каяка кайрылам? Кандай кылсак болот, эмне кылсак болот? Жада калса бул жерде кыргыздар бар, бирине жардам берген кыргыздар бар болчу. Ал кыргыздарга кайрылайын деп группалардагы WhatsApp'тарга жазганда, ал кыргыздардын эч кандай эчтеке кылбай, наоборот мени кыстеке, анан дагы бир балекет, анан салекет деп менин аркама сөз айтышып, жана ошондой эле ар кандай жамандык нерселерди кылышып, ошондой эч кимге тыянак чыгарбай атышат. Урматтуу президент, ошо бир сизге кайрыларым. Негизгиси ушу карап койсоңуздар ушуну делечи, мындай Турциядагы азыркы учурда мындай тактакырда кыйналып аткан учур болуп атат. Жана ошондой эле ошо Турциядагы кыргыздардын бардыгы тең ошо мындай бир кичине койчу бул дагы кыргыз жок деген койчу бул деле адам деп мындай адам сыяктуу көрбөй, айбан сыяктуудай көрүшүп, наоборот кайра аркама сөз сүйлөшүп, ит кылганга чейин жеткирип атышат. Ошонун айынан мен бул жакта эмне кыларымды билбей, азыр ар кандай ар кимге жалбырап, мына түндө мен каякта бир мечитке барып жатып, ушинтип кылып жүрөм. Эмне кыларымды билбей калдым ушул учурда. Барып жана кеттик эле да, башка жака кеттик эле ужачы. Посттордон өтө албай эле жүрөп жүрөбүз биз. Посттордон кыйналып атабыз да. Жок, биз башка жактабыз. Азыр силерге жеткичегин дагы бир 10 посттон өтүш керек болот да. Эртерээк болсо жакшы болот эле. Группага таштап коеюнчу анда мен ушу басага ошока баргыла да. Так. Тыныштык комушунда турам, Заря жактачы. Жалгыз боймун, балдарым бар. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж элем да. Кимдин үйүндө турасыз? Квартирада Батирде турам. Азыр барам, Немечи? Кайсыл жерден кирчи эле Зариядан болгондо? Заря, 333 гипермаркет бар го? Луговая көчө, ошоктон кайрыласыз. Оңго кирем, Анан ошо менен түп-түз кирип кетеби? Түп-түз кирип, анан солго кайрыласыз. Солго кайрылып, кайра оңго кайрыласыз, поворот болот. Ошол жерден тынчтык магазин болот, андан өткөндөн кийин Кутта эмес. Андарында бир кичине неме кылайын. Азыр мен мына балдар кийгиле барып кетиңерди көргөзбөйсүң. Канча балаңыз бар? 5 балам бар, бирөөсү айылда. Анан өзүм окуп албай эмне жөнөттүм да. Талас окутам мен башында. Шартым келбей жакка жөнөттүм. Негизи квартира бар. Ушул квартира бар. Менин биринен тура көрүп. Мына ушундай чыныгы муктаждарга келип атабыз, жашаган үйлөрдү көрүп атасыңар. Анча-мынча жардам бере турган кыргыздын патриот жигиттери, боркер, кыргыздын кыздарын ыйлатпай эле, ачка койбой эле деген жигиттер болсо, сөзсүз түрдө кабар алып туруңуздар. Сөзсүз кабар алып туруңуздар. Жашаган үйлөрдү көрүп атасыңар. Продукта жок на холодильникте көрүп атасыңар, Мейли балдар жакшы караңыздар, Мейли, Алла разы болсун. Келеби.
Eliniz men байланыштырсаңыздар да келебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. واحمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. Жақшы ta'wil, тура жана жакшылыкка жооруп түшүнүү менен жүрөктү жаман күмөндөн корго. Мына жанагы ачык садака берип, садака бергендерди чогултуп, ошолорго бир жардам берип аткандар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Аддалу алал хайри кафаилихи", жакшылыкка далалат кылуучу, жакшылыкты уюштуруп, ошого менеджер болуучу адамдар дагы ошол жакшылыкты кылган адамдардын сообун алат. Эгерде сиз уюштурсаңыз, ал эми башка бир аткара турган болсо, ошол уюштурган аркылуу аткарган адамдардын дагы сообун алдыңыз деген сөз болот. Эми ошондой адамдарга, урматтуу бир туугандар, биз жардам беришибиз керек. Жакшы күмөн кылышыбыз керек. Адамдардын сен рия, сен кожо көрсүн, эл көрсүн кылып атасың, жөн эле кыла бербейсиңби деген негатив сүйлөгөндүн өзү негатив. Ошол туура эмес. Биз адамдардын кылган эткендигине жакшы күмөн кыла албасак, ошолор жакшы деп ойлой албасак, анда бул жакшы эмес. Тасаввуфтун алымдары айтышат: "Вахмил калба", жүрөгүңдү сакта. Эмнеден? Ан суи занни, жаман күмөндөн. Адамдарга жаман күмөн кылба. Жаман күмөндөн сакта жүрөгүңдү. Эмне менен? Бихусни ta'wili, жакшы ta'wil, туура жана жакшылыкка жооруп түшүнүү аркылуу. Ар бир кылган ишти жакшылыкка жooруй турган бар болсо, демек ошону менен жүрөгүңдү сактап каласың ар кандай күнөөлөрдөн. Эгерде бирөө менен кетип атса, сөзсүз түрдө көчөдө бир никеси жок аял дебестен, эжеси менен, апасы менен, карындашы менен, кызы менен кетип атат деп түшүнүш керек. Эгерде бирөө ачык садака берип аткан болсо, сен кожо көрсүн кылып атасың дебестен, аны жакшы жакка буйруп, ошол досторума дагы айтсам укпады, эми ошентип кылсам, кылганымды көрүп аткарап экен деген маселе. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз 2 күн мурун кырсык болуп, агабыз Нургазы больницада, жаңы курулуп жаткан больницадан өрт чыгып, ошол жерден каза болгондугунан бизге бир тууган бажасы кайрылуу кылды эле. Ошонун негизинде биз коомчулукка кайрылып, бүгүнкү күндө 145 миң рубль чогулуп турат. Ошол 145 миңди бул жерде сиздердин алдыңыздарда күбө кылып, бир тууган жээни менен бир тууган иниси Нургаз байкенин иниси Санжарбек байкеге турат. Ошол байкеге биз тапшырып койсок. Бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Мындай кырсыктар болбосун. Бирок кандай күн болбосо дагы бири-бирибизди жамандык оор күндөрдө жалгыз калтырбай, дайыма ушундай ынтымагыбыз күчтүү биримдикте жакшылыктарды көрөлү. Рахмат балар. Алла разы болсун, ушундай эл азамат жигиттерибиз бар экен. Мына элдин кайрымдуулугуна чогултуп келген ушу кырсык болгон учурда оорун колдон жеңилин жерден алып ушунча акча чогултуп келген ушу балдарга рахмат. Мына бажасына рахмат, ушу уюштуруп неткен. Рахмат жигиттер, Алла разы болсун. Кырсыктан Кудай сактасын баарыбызды. Ассаламу алейкум кыргыз халкым. Мына 5 апрелде болуп өткөн кырсыктан көз жумган Нургазы бажамдын сөөгүн жерге коюу максатында кыргыз элине кайрылуу жасалып, чогултулган акча 145 миң өлчөмдөгү акча мына бүгүн бир тууган иниси, Нургазынын бир тууган иниси Санжарга берилип олтурат. Алла разы болсун, эч качан талыкпаңыздар. Аллахым дайыма колдоп, кыргыз элине кызматты жакшылык жайына берген болсун. Рахмат барыңыздарга, кыргыз халкым. Кабарыңыздар болуш керек. 29 мартта 40 жолу биз Москва шаарынан 401 жараныбызды Кыргызстанга алып келдик. Кыргызстан мүмкүн болушунча тышта жүргөн жарандарыбызды алып келүүгө аракеттерин жасап жатат. Жалпысынан 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин чартердик рейстер аркылуу сырттан 5000дей, же болбосо так айтканда 4769 биздин жараныбызды алып келдик. Бул 20 марттан тартып бүгүнкү күнгө чейин 18 күндүн ичинде. Калган мамлекеттер өздөрүнүн аба мекендиктерин жаап койгон, жакшы билесиздер, мына кошуна мамлекеттер, алыскы, жакынкы эл аралык каттамдардын баары толук токтоп атат.
ал мамлекеттерден биздеги жарандарын алып кетүү маселелерин коюп жатат. Биз дагы алар өзүнүн жарандарын алып кетүүсүн уюштурууга жардам берип атабыз. Ошондой эле сырттагы биздин жарандарыбызды алып келүүгө биз дагы биздин өкүлчүлүктөр, элчиликтер, консулдар тарабынан ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз сырттагы жарандарыбыз боюнча кабарыбыз бар. Алардын кээ бир жерлердеги сандары дагы бар. Мисалы үчүн Туркияда, Дубайда, Россияда биздин жарандарыбызды бүгүнкү күндө келебиз дегендер бар. Ал боюнча ошол тиешелүү элчиликтер иштерин жүргүзүп жатышат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.